Чындыкта айма ачуу болот, бирок жалганга караганда жакшыраак дегендей, бүгүн мен сиздер менен Израиль мамлекети жана анын жашоочулары еврей калкы тууралуу маалымат бөлүшөйүн деп чечтим. Кыргызстан Израиль менен 92-жылдан бери жакшы алакада. 2010 жана 20 жылдары Израиль гуманитардык жардам көрсөткөн Кыргызстанга. Өзүнүн тажрыйбаларын медицина жана айыл чарба тармагында Кыргызстан менен бөлүшүп келет. Биздин эң мыкты дарыгерлер, хирургтар, урологдор, көптөгөн чыгаан медицина тармагындагы адистер ошол еврей окутуучулардын колунан чыккан. Эгер еврей калкы сиздер ойлогончолук эле аябай жаман калк болсо да өздөрүнүн тажрыйбаларын биз менен деги эле бөлүшмөк эмес деп айткым келет да. Ал тургай азыркы согуш учурунда баягы Америкадагылар эле көтөрүлүшкө, төңкөрүшкө чыгып жаткан жок. Ошол эле Израилдин ичиндеги еврей калкы дагы согушка каршы көтөрүлүшкө чыгып, мамлекет тарабынан көптөгөн адамдары камакта жатат азыркы учурда. Анан өткөндө Ошто отелдин сыртына еврейлерге жана жаныбарларга кирүүгө болбойт деп жазып алган экен. Ал баягы дүйнөлүк маалымат каражаттарына чыгып кетип аябай талкуу жаратты. Бул 3-4 күн мурун чыккан маалымат болсо, кечээ эле Евросоюз Кыргызстанга санкция койду. Эми бул экөөнүн менимче байланышы бар деп ойлойм. Анткени тийиштүү жерде отурган еврей баягы дипломаттары, еврей чиновниктери ошол Кыргызстандын тизгинин бир аз тартып коюуну буйрса керек да Евросоюзга. Айтайын дегеним, сиздин ойлонбой таштаган кадамыңыз бүтүндөй бир мамлекеттин беделине шек келтирип коюшу мүмкүн. Ансыз да биздин өлкө башчыбыз айтып жаткан, Кыргызстанды туристтик мамлекетке айландырабыз деп. Туристтик мамлекет болгондон кийин еврей дагы, еврей эмес дагы баары келет достор. Өздөрүнүн акчаларын таштап, Кыргызстандын кооздугун көрүп, сүрөткө тартып, башка жактарга дагы баягы жардама кылып кетет да. Туристтерден бизге бир гана пайда келет. Бүтүндөй элге, мамлекетке, жалпыга пайда келет. Ошол себептен туристтик мамлекет кылгыбыз келсе, анда жалпысына бирдей мамиле кылганды үйрөнөлү достор.